Учурдагы заманынын талабына, жарашыктуу жаштарымдын кадамына колдоо керек кыргызымдын жаштарынан катталгыла YouTube'дагы каналыма. Чогулалы бир муштумга билектей, дем күч берип бирибизге тиректей, катталгыла шашылгыла каналдын аталышы Алмаз Кейжи USA. Жөп жөнөкөй каналымдын шарттары, элге тийүүчү пайда жакшы жактары, комментарий жазып класс баскыла, поделиться кылып кою шарт бары. YouTube берген чогулган акчаларын, ачык айтам эмгегиңер акталарын, кайрымдуулук аз да болсо колдоо кылып, кары үйүн, жетим балдар бакчаларын. Ошондуктан колдоо кылып шашылгыла, соо иш үчүн жоогазындай ачылгыла, Америкага келип иштөө насип кылсын көрүп жаткан мекендештин бардыгына. Мен азыр машинанын майын алмаштырганга келдим. Өткөндө биз Флоридада эс алганда Мэриленд шаарынан майды алмаштырганбыз. Ошондо майды алмаштырып, мага айткан 3000 майл жүрөсүң деп. Бул почти 5 километрге жакын. Ошондо ресит берип, $81.50 алмаштыргам. Азыр үйдүн жанындагы май алмаштырган жерге келдик. Могу компьютерден бардыгын сурайт экен. Эмне май алмаштырасың, канча майл жүргүң келет деп. Мыякта эки түрү бар экен. 1 майл деген 5000 майл. 5000 майл жүрсө болот экен, а 1 майл болсо 7000 майл жүрсө болот экен. Ошо 7000 майлды тандадым. Бул почти 10.000 километр жүрсөм болот. Буларга айтып атпаймынбы, мен лётчикмин депчи. Эмне май алмаштырасыңар, өзүңүздөр билгиле. Фильтрин, бардык нерселерди өзүңүздөр билгиле. Мага көбүрөөк жүрүш керек десем, анан 1 майды тандады. $95 май экен, кичинекей пластмассовый бутылкада. Бирок канчаны коят экенин билбейм. Бул жактан бардык нерсени текшерип берет экен. Желдерди да текшерет экен. Дөңгөлөктүн желдерин текшерди, азына текшерип атат бир бала. Анан бая терезе тазалагычындагы алмаштырып беребиз эгер жаман тазаласа дейт. Дагы эмне деди? Светтерди да текшерип берет экен. Эгер светтерди кааласаң, светти текшерип берет экен. Аккумуляторду текшерет экен, көп нерселерди текшерип берет экен. Аягында азыр көрөбүз канча төлөп чыгабыз. Honda менен баралы деп чечтик Чикагога. Дос бала да айтат, бир эле машина менен баралы. Мыяктан май алмаштырган бала мага кол булгалап, мени да тартып кой дейт. Эки машина менен барбай, бир эле машина менен баралы деп чечтик, достор. Анткени Чикагога чейин бир 5 саат, 5,5 сааттык жол, аяка бир 2 күн жүрмөй болдук. Анан кайра дос бала менен биздин үйгө келебиз да, анан Нью-Йоркту көздөй узатабыз. 31-мартта кайра Бишкекти көздөй учушат. Көп кишилер ойлошот, туристический виза менен келгенден кийин мыякта обязательно калып калышат деп. Жок, кээ бир кишилер келет, 1 ай жүрүшөт, 2 ай жүрүшөт, Американы полностью кыдырып, таанышып, эс алып, доктурга көрүнүп, анан кайра обратный билет болот, ошо менен кайра учуп кетишет. Муну айтып аткан себебим, өткөндө видео чыгарсам бир мекендешим айтып атпайбы, досуң келиптир үй бүлөсү менен, анда значит калат деп. Жок, калбайт. Досумдун турмушу Кыргызстанда жакшы, баары жакшы. Европаны полностью кыдырып бүтүшкөн. Анан бая туристический виза алганда дагы жеңил болду болуш керек, анткени паспортто карашат да. Канчалык башка чет мамлекеттерге чыгып штамптар жанагы визалар басылса, аларга жеңилирээк берет. Ошон үчүн сиздер дагы туристический виза алам десеңиздер, Европага барып, кыдырып, печаттарды бастырып, визалар көбүрөөк болсо, кийин интервьюга киргенде жеңилирээк болот, достор. Азыр бир 2 саат калды, 2 сааттан кийин дос балам келет. Көчөгүнүн телефон менен сүйлөшсөк да айтат, мен камерадан уялбайм, тартынбайм, каалаган нерсеңерди айтып берем дейт. Көп жаңылыктар болуш керек. Азыр анда майды алмаштыралы, анан көрөлү канчага алмаштырат экен. Буквально үйдүн жанында 1,5 эле көчө. Аркы жолдун ар жагында дөңгөлөк алмаштырган жер бар экен. Toyota Camry бар кезде ошол жерге барып
дөңгөлөктүн баарын алмаштырган. Бул Америкада определенный километр өткөндөн кийин эле дөңгөлөгүңдүн состояниясы жакшыбы, жаманбы алмаштырып салышат. Баардык дөңгөлөктү жаңыртып салышат. Бул жакта дагы очередь абдан чоң болот экен. Артымды карасам, аркы линияда артында 2 машина, менин аркамда уже 3 машина болуп калды. Бизи деп коет. Булар абдан бизи болушат экен. Так, мага деген реситин берди, акчасын төлөдүм. Карт менен төлөсөм болобу дейт, же болсо кеш төлө дейт, наличка акча. Карта менен төлөдүк, ошондо ушундай ресит берет экен. $104.25 болду. Анткени кичине кымбатыраак болду өткөнгө караганда. Өткөндө 81 болгон, азыр 104, анткени көбүрөөк жүрөм. Мурда 5000 километр жүрсөм, азыр 10.000 километр жүрөм. Ана мондай стикер берди, жазып койду. Mileage 77.042 болгондо келесиң. Примерный дата булар деген болжолдоп жазып коет экен. 25 августта келесиң деп. Бүгүн 25 март. Бул жакта сушинын түрлөрү экен. Мында тарелкаларды коюп коет экен, анан каалаган тамагыңды салып, ичине кирип, тамак ичсең болот экен, же болбосо тугуп алып кетсе болот экен. Мыякта биз салманды күтүп атабыз, балык бышып атат дейт, ошо балык бышкандан кийин алып кетебиз. Азыр биз шрим алдык, мына шрим моякта турат. Картошкалар, түшүнүксүз тамактар, мен көп китайский кухняга жокмун. Ар кандай суптардын түрлөрү экен, бирок эмнелер менен жасалыптыр. Хот суп. Мына үстүлөрүнө да жазып коет экен, аттарын, тамактын аттарын жазып коет экен. Chicken дейт. О, мне тамак келди экен. А бул жак болсо кичине таттуураак жакып өттү. Ар кандай пирогдордун түрлөрү. Бул жакта салаттын түрлөрү экен, ар кандай кашалар. Мыякта жумуртка турат, помидор, бадыран, пияз, туздалган бадыраңда. Мыякта кетчуптун түрлөрү экен. Мыякта ананас, лимон, арбуз, алма. Булардын баардык эле нерселердин бананга бирдеме сүйкөп коюптур. Мыякта болсо эме экен. Не деп коет? Аны мармелад деп коет. Бул жакта болсо печенье, конфет-сафеттер экен. Бул залы бош экен, достор. Мына абдан чоң зал экен. Кишилер кичине азыраак болгондуктан бир залы бош, экинчи залы киши толтур экен. Бул жакта болсо тамак бышырып атышат. Не болду? Эмне жеген келип атат, таптыңбы? Достор, ошондо үйдүн жанындагы китайский кухняга келгенбиз. Бул жактан да видеого тарткан болбойт экен, мен акырындан тартып атам, жашынып. Баарыңыздарга чоң салам.
Biz 14 galon koyduk. 14 galon 733 62 dollar oldu. Endege murdağı bağ menen koyganda bir где-то bir 35-40 dollara koyup ketчүмүн. Bir saat kaldı. Bir saattan keyin dос balam келет. Кетти үйдү көздөй достор. Руслан келди, үйлөсүн алып алып, Американы кыдырып жүрүшөт, туристический виза менен. Ооба. Кандай Америка жагып атабы? Биринчи келген кишиге кандай болот экен ощущение? Эми Америка, по-моему, жакпаган киши жок го дейм, баарына жагат го дейм. Баарына жагат экен? Эми Европаны кыдырганбыз буга чейин. Баардык баягы шаарларын кыдырып, өлкөлөрдү кыдырып, азыр эми Американы көрүп атабыз. Нью-Йоркко учуп келдик. Жакшы. Аяктан машина арендага алып алып, Вашингтонго бардык. Вашингтонду көрдүк. Анан аяктан чыгып алып, ылдый жака түштүк, юг жака. Майамиге. Майамиде жүрдүк. Аябай ысык экен аяк. 30 градус, суу аябай жылуу, 25-26 градус бар го дейм. Кыдырдык, жана катерлер бар экен, аренда алып алып, аерлерди кыдырдык. Баягы суу жээкте жакшы тамдар бар экен да. Аябай сонун. Миллионерлер жашайт экен. Баягы звезды под Дженнифер Лопес, Иглесис, ошолордун илеген особняктар бар экен. 30 миллион долларлык. Ошолорду көрүп, анан кийин өйдө көтөрүлдүк, кайра туугандарды кыдырып, азыр болсо мына жака Колумбуска кирдик. Сага келдик, сен көрүп коелу кандай жашап атасың, кандай. Жакшы, рахмат. Көптөн бери сүйлөшүп жүрүп элек, эми жака келгенге чейинчи. Анан көп мекендештер айтып калат да, туристический виза менен келгенден кийин калат мыякта депчи. Жок, меники андай ой жок кала турган. Келип кыдырыш керек. Эми 50ге чыгып калдык, калмас. Эми дүйнө көрүш керек, кыдырыш керек. Бай элдер ойлойт да, бай туристический фирма эме виза алып алып эптеп Америкага кечкенен калыш керек деп. Мен өткөн видеодо да айткам. Досум Руслан деген андай ой менен келген жок. Европаны полностью кыдырды, Америкага келип. Не только Европа, баягы мен Европа деп жалпысын айтып койдум. Барбаган өлкө ушул Япония менен Америка алган. Эми Американы көргөндөн Японияга барып калат болсо. Аякта кыдырабыз го. Азыр эми келдик, 3 жумага эле келдик. Кызымды каникул бүткөнгө чейин. Эми каникул. Ошон үчүн баягы эмеде мында жаткан убакыттар болуп калды. Эмкиде Кудай буйруса Лос-Анджелеске барып, эми Запад жакта кыдырабыз да. Кийинки жолу келгенде, кийинки жолу келгенде. Лос-Анджелес, Калифорния, жанагы игровой маселе, Лас-Вегас. Ошол жакта барып кыдырабыз, Кудай буйруса. Бүгүн Колумбус шаарын кыдырып жүрөбүз. Жана ошо Русландар үйгө келип, тамактан ичип, эс алып алып Колумбуска чыкканбыз, бирок суук болуп атат, Эшик суук. Биякта суук болуп атат. Канча 4-5 градус шамал болуп атат да. Шамал атат экен. Муздак шамал болуп атат. Муздак шамал болуп атат. Азыр Кудай буйруса эки жакты кыдырып, мына Колумбустун кооздугун көрүп, кечке жуук турецкий кафеге барып, аяктан тамактанып алып, эртең Кудай буйруса Чикагону көздөй чыгабыз. Чикагону бар көргөлели. Мына бул жакта Аяшка Жылдыз, Русландын жубайы. Америка жагып атабы? Абдан жагып атат. Америка деген абдан жагып страна возможностей, свободы. Чувствуется вот этот мир очень большой, многонациональная страна, культуры. Ар бир штатта өзүнүн культурасы бар экен. Өзүнүн
год начинают, и Новогашина, бары, очень много испаноговорящих, особенно Флорида, Южный штат, тогда чувствуется культура от тех племен индейских, история, да, когда испанцы первыми вели по Америке, но потом войны были. Поэтому история Америки, все интересно, очень страна такая красивая, чистая. Стоит приехать обязательно, посмотреть, бардын аргел по возможности келип көрүп кетиш керексиңер. Алмазга чоң рахмат үй бүлөсүнө бизди тосуп, бизге көрсөтүп, болушунча бул Американы кыдырып дагы келебиз буйруса. Бул башталыш эле. Бүгүн деген эле тамгадан башталып атабыз. Эми азыр Кудай буйруса Чикагого барабыз. Чикагонун сонун жерлерин көрөбүз, Көп нерселерди буйруса көрөбүз. Эми бул деген Кыргызстанда да мындай жок. СНГде деле мындайларды көрбөйбүз да. Бул Америка, это на самом деле совершенно другая картинка, в общем. Меняется, когда картина другая, да. Так что еще до встречи, еще увидим. Жакшы, анда кеттик анда. Путешествие убайлы, э? Достор, биз бойлингке келдик. Досум келди, досумду сыйлап жүрөбүз, үйдөн тамак ичип, Колумбус шаарын кыдырып, азыр бойлингке келдик. Азыр 48-чи дорожканы алдык. Руслан. Азыр гана десятка. Опа! Молодец. Жайлат. Ой, молодец. Кийинки ким экен? Жылдыз. Русландын жубайы, мен аяшкам Жылдыз азыр. Айтан көрө азыр классты көрсөтөт азыр. Жок, тияка чейин барыш керек. Опа! Десятка! Салимушка да жүрөт, Ума да жүрөт. Русландын кызы жүрөт, Бегимай. Экинчи. Подход. Оба! Молодец, бардығын түшірді. Ума дейді. Үміткен. Ана үмітті көрөлі. Англис тіл мұғалиме қандай соғат кен. Салимшқа, меға тұрып, Салимшқа. Меға тұр дейм. Кетті.